Бейбілдік беріп жыр қатса, қапқараңғы түн солы, қолжып назик өн чықса, мұна ушыл таң солы дейтімес бе, ұрматы телегөрүчілер. Мұны шентіп бұл таңда қайрадан сіздерменен амандашып, сіздерменен жақындашып, сіздерменен экран арқылы көріш тұрғаныңызға чексіз қуаныштауыз. Бардық көрүчілер өзгі жоң саламдарды жолдойлу, ешікте қандай арай ол болсын, сізге жақшы қылып алғанға әрекет қылыңыз дейлі. Күн сонын тие отқан болса, бұл барыңыз үшін жақшы бір энергия алып келші сезіледі. Жаңғыр жап, біраз шамалы болып отқан болса, бұл учурда баяғы көбүнчөсү ойлонуп отуруп, үйдө ысык чай ичип, кофеден ичип, үйдө жаткысы келет да. Мындай учурда жакшы кабыл алып, бул жамгырда ушинтип ысык чай ичкен кандай сонун деп та кабыл алгандагы бул өзүнчө ар бир адамдан десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул таң сонун башталсын дейли. Барыңыздарга жакшы күн, жакшы ийгиликтүү болушун каалаган Кел чай ичели программасы жана мен Айпери Адамкулова. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды уланталы, көпкө күттүрбөй биздин көрүүчүлөргө студиябыздын коногун тааныштыралы. Өзгөчө артист, өзгөчө стилдүү, өзгөчө үндүү деп да айталы. Бизде Ырчы Бакас. Кош келиңиз. Жакшы, рахмат. Кутман таңыңыз менен кандайсыз? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшысыздарбы? Эл журт менен амандашып алсаңыз болот? Урматтуу көрүп аткан көрөрмандар, калың журт, жалпыңыздарга кутман таң, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү жана берекелүү болсун. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, дароо эле бөлүшүп өтөлү. 23 октябрь күнү Бакас театралдаштырылган өзгөчө бир концерт берем деп даярданып турасыз. Ушул концертиңизден баштайлы. Алгач эле даярданып жүргөнүмө 1 жыл болду деп айтып турсуз, видеолоруңузду бөлүшкөндө. Концертиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, кыскараак кандай болот, кандай өтөт? Концертте ошол сиз айтып өткөндөй 1 жыл мурун баштаганбыз. Ойлонуп, кандай кылабыз, кандай форматта кылабыз, кандай стиль кылабыз, эмне жөнүндө болот. Анан эми мен өзүм баягы профессионал актёрмун. Анан ырчылык менен дагы кошо ала келем ырчылыкты. Анан ошол 2018 жылдан бери ырдап келем шоу чөйрөсүндө. Бирок ага чейин 2014 жылы маданияттан очок болгон театрдын босогосун аттагам. Анан ошол ырдап келатканыма шоу чөйрөдө бир 5 жылдай болуп калыптыр. Анан ошого карап концерт берейин деп аябай чоң үмүтүм чоң эле, Кудай таалам насип кылып ошол 23 октябрда буйрган экен. Ошол күнү Кыргыз улуттук филармонияда театралдаштырылган өзгөчө номерлер менен, өзгөчө чыгармалар менен, өзгөчө образдар менен, өзгөчө стилдер менен ушул калың журтка экзамен берейин деп турам. Анан баягы эл таразы эл сынчы дейт го. Элдерди Эл баасын коет экен да, эл баасын коет. Жөн эле койчу дейт. Жолса ырда дейт. Ошол эмне кыласыз? Жөн эле койчу дегендерге эмне дейт элеңиз? Эми баягы берелчи, мен оюм боюнча дебейт болуш керек деп баягы жакшы тилек жармырыз дейт го. Анан концерттин өзгөчөлүгү алып баруучу болбойт, ырчылар болбойт. Профессионал артист мен ойлойм 2 саат сахнага чыккандан кийин бардыгын өзү жасаш керек депчи. Мен ошол нерселерге баягы аябай катуу даярданып атам азыр. Өзүңүз эле болосуз сахнада? Өз сахнада өзүм эле болом. Кудай буйрса. Эч ким ырдабайт, эч ким сүйлөбөйт. Бардыгын өзүм кылайын деп ниет кылып жатам. Болгону бийчилер болот, баягы жандуу аспаптарда ойногон бенд деп коебуз, ошол музыканттар болот.
анан актерлор болот. Ошолор менен чогуу бир Кыргызстанда болуп көрөлүктей бир оюбузда кыйын болуп атабыз. Рекламаларды деле көрүп атсаңыздар керек, баягы өзгөчөлөнтүп, башкача кылып тарттык, элге жеткирели деп аракет кылып атабыз. Анан ушу концерттин өзгөчөлүгү алып баруучу ырчы эч ким болбойт. Жалгыз өзүм сахнада 2 саатта болгон өнөрүмдү көрсөтөм. Ошол баарыңыздарды күтөм. Барыңыздарды чакырабыз. 23 октябрь Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Бакас өзгөчө ушундай концерт берет экен. Эч ким ал жерде ырдабайт. Бичилер болот экен эми. Алып баруучу да өзү, ырдаган да өзү болот экен. Өзүңүз алып барасызбы же кандай болот? Келсеңер көрөсүңөр. Картаны ачпай турайын, келгиле. Өзгөчө форматта болот экен. Демек, бул жерде сиздин актёрдуктагы, ырчылыктагы талантыңызды ошол жерден көрсөтөт экенсиз, Кудай буйрса. Билет басы 1000 сомдон, анан 1,5 сомдон. Элдер эмнеге 1,5 сом, эмнеге 1000 сом деши мүмкүн. Баягы кымбат билетибиз 1,5 сом. Мындайча айтканда ошол баага жооп бере ала турган концерт болот, Кудай буйрса. Жандуу. Жансыз болмок беле, мен эртеңимге камалып кетсин деп атасызбы. Жандуу албетте Кыргыз Улуттук филармонияда ушундай баягы закон чыккан эмес, баягы буйрук бар. Фонограмма ырдалбасын деген. Ал жерде фонограмма ырдаганга болбойт. Глейген эл артисттери, глейген эмгек сиңирген артисттери, сахнанын дёшалар деп коебуз. Киттер жанды берип аткандан кийин анан кечеки чыккан Бакас чыга калып фонограмма ырдамак беле. Буйрук баарына бирдей да. Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан барыңыздарды чакырып өтөлү. Анан сизден сурагым келип атат, негизи жан дүйнөңүзгө ошол театр же болбосо актерлук көбүрөөк жакынбы же ырчылыкпы? Актерго баардык нерсе жакын болуш керек деп ойлойм. Ырчылыктагы, актерлуктагы. Мен бул Бакас деген бул чоң бир образ да. Мен ошол макамды алып жүрөм. Бул Бакас менин персонажым. Бакас мага нан алып келип берет. Бакас мага атактан алып келип берет. Кадыр баар алып келип берет. Бакасты мен аябай жакшы көрөм. Сонун образ. Айрымдарына жакпашы мүмкүн, бирок кээ бир адамдарга жагат. Мындай позитивде жүрөт дайыма. Бакас эмне кылат? Бакас бийлейт, Бакас ырдайт, Бакастын ар кандай мүнөздөрү бар. Мен үчүн ушул ырчылыктагы, актерлуктагы бирдей. Мен үчүн актерлук биринчи орунда турат. Актер эмне кылат? Актер ойнойт. Актер азыр эмнени ойноп атат? Бакас деген ырчыны ойноп атат. Мына ушундай. Сонун жооп болду. Бакас эмне үчүн Бакас? Бул сиздин атыңызбы? Жок, бул менин атым эмес. Бул деген баягы чоң атабыздын аты Бакас болгон. Ошол баягы өзгөчө болуп чыгып аткандан кийин өзгөчө ат менен баягы мындайча айтканда, орусча айтканда псевдоним деп коебузбу, ошол лакап аты деп коебу. Лакап атын ошо Бакас деген баягы чоң атамдын атын чыгаргым келди. Анан өзүм атым ата албайлы, ушу Бакас деген бир персонаж. Актерго деле бир роль бергенде бир кейипкерди берет да. Казбек болушу мүмкүн, мисалы үчүнчү. Же бир дагы бир ошондой эле Бакас бул образ. Өзүңүздүн атыңызды айтасызбы негизи? Жок. Айтпайсыз, Себеби энди элге ошондой таанылып кетти да. Элге ошондой сиңип кетти. Сизге Бакас деп эле кайрылышат? Ооба. Бакас деп эле кайрылышат. Мына ушундай. Деп коем. Ошол Кыргызстандагы белгилүү актерлордун бири Эркин Эгембердиевдин кайсыл бир интервьюсунан көрүп калгам да, ошол Бакаска ошол образды жаратканбыз деп, ошол сизге жардам берген окшойт, Ооба. Албетте бул менин баягы ээрчитип жүрүп элге жетелеп жүрүп журтка кошкон ошол Эркин Эгембердиев өзүмдүн устатым. Ошол агайыма ошол терең ыраазычылык, өзүмдүн устатым. Устатты сыйласаң өнөрү жугат деп коет го. Ошо ээрчитип жүрүп баардык нерсени дагы деле үйрөтүп жүрөт. Мындай кыл, тигиндей кыл. Сахнага кадам таштаганда өзүм ошол маданиятына чогулуп кеттим го. Жана театрга келгенде ушул кишинин колуна түшкөм. Ушул киши алгачкы чыгармаларын жазып берген. Жана башында чыккан Тың жеңе, Ак чүч,
ушу чыгармаларды жазып, ушу неме кылып берди эле. Азыркыга чейин жетелеп келет, дагы үйрөтүп келет. Ушу менин концертимдин режиссеру ушул Эркин Эгембердиев. Сизге ушул башында образ түзүп атканда, бакас болуп чыгып атканда ушул так секирип бийлеген, башкача ырларды ырдаган стиль, башкача формаларда, костюмдарды кийген образ жаралды да. Ооба. Кадимкидей эле жөнөкөй чыгып, костюм кийип, ырдап чыксаңыз кандай болмок? Анда дагы эле эч ким тааныбай жүрө бермекмин. Шагыраган таштын арасында дагы бир шагыраган таш болмокмун да. Турабы? Че тура да. Мен элдикиндей деле үнүм жок, мисалы үчүн вокалист эмесмин мен. Мен үнүм баягы Кудайдан берген, табияттан келген үн. Мен профессионал музыкант эмесмин. Актер бардык жагынан айтып атпайм, бардык катмар мынтип, актер бардыгынан мынтип анализ кылат да. Анан ошол нерсенин бардыгын иштеп чыгып, үндү дагы, кийимдерди дагы бардык жагынан төп келиштире чыгып элдин алдына сундум. Бирок кээ бирине жакты, кээ бирине жакпай калды. Адам баласы кызык да. Ошол кызык экенин бир гана артист түшүнөт экен да. Түшүнбөгөндөр не болгонурчу? Силкилдебей эле ырдаса болбойбу? Жөн эле туруп аткарып койсо болбойбу? Койчу ошол бакасың да ырчыбы дешти. Бек менен сыймык деле жүрөт го тигине. Ошол эле ырдабайбы депчи. Түз туруп эле. Түз туруп эле мынтип эле ырдабайбы депчи. Бирок ошентип ырдаган элериңиз бар, Бир эле да, анан бир эле. Ошо бакасыңарда ырчыбы деп ушинтишти да. Анан түшүнгөндөр болсо, бул деген образ, бул деген талант дешти. Кочактоло гүйлөрүн ачты, колумду бекем кысты. Сыйдан да куру калтырган жок да. Кудайга миң мертебе ыраазымын. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Дагы мен айтайын, айтыңызчы. Азыр айтасыз, алдыда бизде убакыт бар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер тараптан да суроолор болсо берсеңиздер болот. Бүгүн ошол өзгөчө образдагы бакас өздөрүнүн ичиндеги болгон элдерден келген комментарийлерден, комплименттерден кандай сөздөрдү угат, алар жөнүндө ушул сырларын айтып берип атат дегендей, негизи көбүнчөсү кандай айтып атат сизге? Жакшыбы же жаманбы? Мындай да, тирүүлүктө жакшы жаман болот. Жашоо өзү ошондой. Жашоо ак менен каранын күрөшү. Бирде болот, бирде болбойт дегендей эле да. Анан сиздин деле артыңыздан жакшы сүйлөгөндөр бар, жаман сүйлөгөндөр бар. Ар бир адамдын ошондой бар да. Бул негизи эле жашоонун мыйзамы ушундай. Жакшы сөз да ээрчийт, жаман да сөз дагы ээрчийт. Анан комментарийлерге жаман комментарийлер болот, жакшы комментарийлер болот. Жакшы комментарийлер болсо, жакшы каалоолор болсо, жараткан Алла Таала кабыл кылсын дейм. Бош мактоого семирип кетпегенге аракет кылам. Булуттан бийик болушубуз мүмкүн, бирок улуттан эч качан бийик эмеспиз да. Жаман комментарийлер болсо, күлөсүзбү? Жок, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша, иманына жараша сүйлөйт эмеспи? Анан мен айтайын дегеним, адам баласы бүгүн бар, мисалы үчүнчү, эртең да бар, бирсүнү жок болуп калышы мүмкүн. Сен жакшы болсоң дагы, жаман болсоң дагы, тирүү турсаң, өлүп калсаң дагы, кыргыздын сөзү бүтпөйт. Айта берет. Айта берет. Кандай болсо да айтыңыздар. Сиздерге эркин. Биз болсо бир аздан кийин улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабызды уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табетиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо маегибизди улантабыз, өзгөчө бир сырларды ачып атабыз дегендей, бизде ырчы бакас.
Бакас жогоруда айттыңыз, элдер жакшысын дагы жаманын да айтышат деп, сизге эң мындай таасирдүү жакшы комментарий кандай болду эле жолбосо, ошол ырчыларыбыздын арасынан деле улуумунбу, кичүүмүнбү сизге келип Бакас азаматсың деп бир колуңузду кармап, башкача бир жакшы сөз айткан ким болду эле жана ошондон кийин ыраазы болосуз? Мен жакшы сөз айтканда баягы өнөрүмө тиешелүү болсо, көп эле адамдар айтат эми. Мен баягы чыныгы баамчыл адамдар аз да. Баамчыл адамдар айтканда көбүнчө мага айткандары баягы жакшы, бирок ушу менен токтоп калба, көбүрөөк издейин, дагы жарат, дагы күтөбүз, жаңы нерселерди кыл, жаңы нерселерди жаса деген ушул сөздөр мага аябай жагымдуу, анан мотивация берет десем да жаңылышпайм. Ошол. Анан Бакас бир башкача бийлейсиз го, ырдап атканда элди аралап, анан кээ бир ырчылар деле бийлеп ырдашат, бирок эми стандарттуу түрдө да сиз мындай буттарыңызды өйдө кылып бар бир башкача бий кыласыз да. Анан клиптерде дагы дайыма бий менен ошо театр аралаштырып кыласыз. Атайын хореографтар менен иштешесизби же өзүңүз ойлоп тапкан нерселерби булар? Мен айтсам көбү таң калат да. Мен жеке жашоодочу, мисалы үчүн тойго барып калсаң, конок болуп барып каласың, анан антрак учул болуп калат. Мен бийлей албайм да. Мен өзүм бийлей албайм. Кадимкидей бийди бийлей албайсыз? Бийлей албайм. Мен бийлей албайм кадимкидей эле. Тура бересизби же кандай болот? Мынтип кыймылдап эле, мынтип бийлей албайм, билбейм эмнеге экенин. Бирок мен жана сиз бийлеп деп атпайсызбы? Аларды мен атайын койдурам да. Алар коюлат. Атайын профессионал режиссер келет. Могул жерин монтесиң, ырды угат. Мондай характер менен ырдын характерин угат. Анан ошого жараша постановкалар коюлат. Анан ошону мен койгондон кийин аны иштеп туруп анан элдин алдына чыгарам да. Анан ошол коюлган нерселерди мисалы үчүн мен тойго антрак учурунан бийлей албайм менчи. Өзүм дагы бийлей албайм. Ашыкча бирдекелерди кошуп кете албайм мисалы үчүнчү. Ошо ырдын өзүнүн характерине, мүнөзү деп коет го. Мүнөзүнө жараша баардык нерсе коюлат да. Ошол. Азыр сиз мени маек кылып атып, менде мындай суроо пайда болуп атат да. Биз сахнада ошол баягы өзгөчө шаңдуу Бакасты көрөбүз, анан азыр жайдан сүйлөп, мындай улуттуу жооп берип атпайсызбы? Мүнөзүңүз кандай өзү? Олуттуусузбу көбүрөөк же шаңдуусузбу? Мен өзүм мындай жизненный радостный деп коет го. Ушундай адаммын да. Эч кимге жаман оюм жок, эч кимге жаман ниетим жок, эч ким менен урушпаган, баардык адамдар менен жакшы мамиледе болгон, колумда болуп турса берип турган, ойночу жерден ойноп, күлчү жерден күлүп дегенде, анан олуттуу жерге келгенде олуттуу мамиле кылганга туура келет да. Анан ошол кут жаркыраган сонун жерде мен Бакасты азыр ойноп бере албайм да. Бакас бул сахнада эле да. Көбүнчө баягы көргөн элдер ушинтип неме кылышат да. Баягы Бакас сен ушундайсың го. Эмне болуп атасың дегендейби? Дегендей болуп атам. Түшүнбөйт да кээ бирөөчү. Сахнада адам башка болуш керек. Сахнадагы кейипкер башка, жашоодогу башка. Ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосундагы ролу бар да. Жараткандан жаратылган бир өзүнүн бир ролу бар. Анан башка адам болуп мындай мен көп жактыра бербейм. Сахнадагы образым башка, мен билем аякта кандай Бакас бар экен. Жашоодогуну билем кандай экен. Токтоп эле турбайсызбы анда? Ой, мен жашоо токтотуп атпайм. Турмуш тиричилик токтотуп атат да. Баягы көрө көсөм болот, сүйлөй чечем болот дейт го. Ошо көрүп убакыт өткөн менен мынтип артыңа карасаң балдарың уже чоңоюп келатат, улуу балам 4кө чыгып калды. Баба сен тойго барып бийлеп келдиң дегенделер. Бийлейсиңби сен деген. Мынтип карап каласың уже. Балаң чоңойгон сайын өзүң дагы мындай башкача болуп кетсиң да. Образ алмашышы мүмкүнбү? Ооба, бул Бакас бирге жалжаңдаган, секирген, так секирген Бакас эмес да. Могу концерттен кийин Кудай буйрса ушундай биздин планыбыз бар. Бакасты башка жагынан көрсөтөлү деген.
Дагы бакастын кандай мүнөздөрү бар деген суроо бар да, бир жана деп жүргөн эмес. Дагы кандай образы бар, дагы кандай нерселери бар. Балаңыз башкача суроо бере турганда эми? Жок, эми баягы мен азыр эми баягы жаңыдан чоңоюп келатат да, кийин түшүндүрүп алам да өзүмчү баардык нерсени. Бирок баягы элге мындай башка жагынан көрсөтүп, дагы башкача нерселерди кыралы деп аракет кылабыз. Демек, концерттен кийин дагы башка образды күтсөк болот экен, Концерттен башталат болуш керек деп ойлоп атам, анткени ошол жердеги бакастын буга чейинки образын көрүп келсек, экинчи образ дагы ошол жактан жарык көрүшү мүмкүнбү, Жок, буга чейинки бакасты ошол жерден көрөсүздөр. Ошол бойдон эл менен чогуу бүтүрүп туруп, сандыкка салып туруп, анан кийинки жылдан баштап мындай буюрса башкача бакасты чыгарабыз. Мына ошондой. Чынында балаңыз жөнүндө айтып өттүңүз, үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Чыгармачылыгыңызда жубайыңыз бул образды кандай кабыл алат? Кудайга шүгүр, 2 балам бар, бир уулум, бир кызым. Жубайым бакаска мамиле кылбайт, мага мамиле кылат. Жолдошуна. Ал наоборот түшүндүргөнгө жардам берет да. Андан сурайт да, сиз ушу менен кантип жашайсыз? Кандай болгон күйөө үйдө? Эмне болгон эме? Депчи, мындай жашооңуз сахнадагыдай эмеспи, деп сурайт да, ал да түшүндүрөт, бул деген мындай. Ал деле түшүнүп калды ушачы. Ошону түшүндүрүп, ал дагы мага жардам берет. Ошо жакшы эле кабыл алат. Эми баягы экөөбүз эри менен жубай деген ортодо бир чоң мындай мамиле бар да. Ошол мамилебизди бузбай, ага мен кыйын болуп бакас боло бербей, жакшы жолдош, ата катары мамиле кылам да. Эң сонун, сиз сахнада ошондой бакастын образында болуп жаткан мезгилде эл арасынан чыга калып, сизди туурап бийлегендер, же сизге жолтоо болгон учурлар болот болуш керек, Бул нерсени баягы акыркы социалдык тармактарда өзгөчө бир сөзгө калып талкуу жаратат ба, Бекбор Биевдин сахнадан эжекени сүрөткө түшпөйм деп койгону сыяктуу. Ошол нерселерге кандай көз карашта? Сизге да ошентип келип тийишкен учурлар болобу? Болбойт. Мен себеби жакындатпайм да өзүм. Мен жакындатпайм. Кантип? Себеби мен өзүм айтып атпайм, жана башта постановкам бар менин. Мен аткарып атам аякта. Келип калса эмне кыласыз? Келип калса мен маани бербейм. Мен өзүмдүн ишимди кыла берем сахнада. Өзүмдүн ишимди кыла берем. А келген адам келип ошол мен коюлган нерсеме жолтоо болуп келип сүрөткө түшүп мүмкүн адам, демек ал маданиятты түшүнбөгөн адам дейм да. Мынтип карап отурган баамчыл адамдар, өнөрдө искусствону түшүнгөн адамдар, мунун бул нерсеси коюлган турбайбы? Бул нерсеси болгон турбайбы? Жакындабаш керек буга деп ошону түшүнөт. Түшүнбөгөндөр болсо жана антип келип сүрөткө түшүп анын тиңдели дейт да. Мен себеби постановкам бар. Ошон үчүн эч ким мага келип, баягы антрак учурунда болушу мүмкүн, элдер ортодо бир мен жөн эле туруп кырдап атсам, келип ошону сүрөткө түшүп эме кылып кетиши мүмкүн. Ошол башка деле андай деле жолтоолор, тоскоолдуктар болбойт. Концертти биринчи жолу берип атасыздар. Концертти уюштуруу иштери кыйын деп айтышат, ошо ырчылар, концерт койгондор, эл барып көрүп, жыргап кетип калышат да. Канчалык кыйын экен, анан азыркы күндө концерт уюштурууда бир топ акча жаатында, каражат жаатында оңой нерсе эмес да. Кандай экен? Кудайга шүгүр, жакшы, жаман эмес. Жакшы, бул баягы мындай да, ар бир нерсени адам өзүнө кыйындаштырып алат да. Адам өзүнөн да мындайча айткандачы. Жеңил кабыл алып койсоң жеңил кетет да. Мында жолдору бар, жолун жасаш керек, жолун кылыш керек. Бул жерде да өзүнүн баягы алтын, мындай кандай десем, алтын эрежелери бар да. Эрежелерди бузбаш керек. Ар бир адамга өзүнө баягы роль бөлүштүрүп бериш керек. Сен буну аткарасың, сен муну аткарасың, сен мындай кыласың, сен тигиндей кыласың. Мен биринчи жаратканга 1000 мертебе ыраазычылык айтам. Экинчиден ата-энеме,
Анан ушул мени концертимде колдоп аткан агаларым бар, бир туугандарым бар, досторум бар, мен менен мамилелеш болуп жүргөн санаалаш замандаштарым бар. Анан эң башкысы негизинен эле ушул карапайым элге. Менин спонсорум, мен концертте бирде спонсорум болгон жок. Мисалы үчүнчү, кечиресиздер, бир спонсорум болду, 3 спонсор. Аттарын атап эле коеюн эми. Өзүмдүн иним бар, Көлдүк. Анан дагы бир 2 агам бар. Көп эле акчалай жардам берди да. Ушундай иш кылып атсың, мынчадан соң бизден, мынчадан бизден депчи. Анан ошол бир аз да болсо кичине бир жериңе жаратып ал деп колдоо жетинде жардам беришти. Анан бирок негизгиси менин ошол карапайым элге аябай ыраазымын. Ошолар баягы тойлоруна чакырып, ошол тойдон түшкөн акчадан чогултуп келген. Ачык эле айтам, мен жашырбайм. Ошол акчаларым чогулуп калды. Мен ойлогон оюма жетти. Эми ошону элге кайра тартуулайын деп атам. Элден алдым, кайра элге берейин. Ошол эле. Спонсорлорум анан тигиним бар, анан мунун бар. Мен бир гана жараткан Алла Таалам бар. Ошого таянам. Өзүм аракетимди кылам. Анан кандай жыйынтык чыкса концерттен мен ыраазымын да. Тойго жакшылыкка көп эле чакырышса керек, э? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Эми баягы баалагандар бар, баалабагандар бар дегендей. Кудайга миң мертебе шүгүр. Болуп атат, жакшы эле. Костюмдарыңызды дагы өзгөчө кийип чыгасыз да, формаларыңызды. Атайын бир дизайнер менен иштешсеңиз керек. Мен дизайнер менен иштешпейм, бирок мен өзүм мындай өзүм дизайнермин да, стилист. Мен өзүм тандайм ырдын жарашыгына жараша, ырга жараша өзүм тандап, анан эме кылам. Анан барам, момундай керек, момундай кылып бергиле деп. Анан ошолор менин айтканымды баягы туура түшүнүп тигип беришет. Мына ушундай. Демек, өзүңүздүн оюңуздагыдай форманы тиктирип кетесиз да, э? Ооба. Баягы өзүмө жөн эле форма жалтыр эмес да. Кийгенде кийим өзүңө мындайча айтканда шайкеч келип, анан кыймылдаганда ылайык болуш керек да. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, Бакас менен биз маек кылып жатабыз, концерти жөнүндө сөз кылып жатабыз. Азыр бир аздан кийин улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Студиябыздын коногу, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө артист, өзгөчө ырчы бизде Бакас бар. Концерт туурасында сөз кылып жатабыз. Айта кетүүчү нерсе, эскерте кетүүчү нерсе, 23 октябрь күнү Бакас өзүнүн жеке концертин берген турат. Ал жөнүндө дагы маек кылып жатабыз дегендей Бакас айтсаңыз, негизи өзүңүз актёрсуз, ушул образды жаратып атам дедиңиз. Театрда иштөө пландарыңыз барбы? Атайын бир роль, башка чыгармалардан роль жаратып дегендей. Бул жак жумушуңуз кандай болот? Өзүм аябай көптөгөн кыялдарым, ойлорум бар. Азыр театрга иштейин деген оюм жок. Бирок өзүм Кудай буйрса чакан бир театр ачайын деген ой тилегим бар да. Ошо театрды ачып алсам, Кудай буйрса, анан ошол жердеги жаштарды чогултуп, чогуу иш кылайын деген ой тилектерим бар. Ошол жерден концерттерди коюп, ар кандай скетчтерди жасап, шоуларды кылып, анан спектакль кылайын деген, спектакль чыгарайын деген ой тилектерим бар. Жеке ишкер болуп.
Демек ал жакта башка окуучуларды алып окутуп дегендей, Жок, окутуп эмес, ошо баягы окууну бүткөн студенттер бүтүп келет, мисалы үчүнчү. Кээ бирде азыр бизде мамлекеттик театрларда орун жок болуп калышы мүмкүн. Ар кандай анан ошол баягы бош жүргөндөн көрө өзүмдүн театрыма алып, ошолорду Кудай буйрса келечекте театр ачайын деген өзүмдүн жеке бакасатындагы. Ошолорду чогултуп, ошолорго айлыгын берип, элге таанылтып, алардын дагы баягы бар бир бул өнөр жолунда төбөлүк эч ким албайт да. Жаңы баягы мен деген таланттуулар аябай көп да. Ошолорго кандайдыр бир салымымды кошсом, ошолор да элге таанылса, элге кызмат кылышса деген ой тилектерим бар да. Талант ээсине негизи эле өнөр адамына колдоо керек да. Материальный жактан керек көбүнчө. Анан ошондой тилектерим бар, Кудай буйрса. Ошол көп актерлордун айтуусу боюнча ошо театрларда орун жок, бар иштей албайбыз, же болбосо бар болсо деле айлык акысы аз деген сыяктуу ойлорду көп айтып келишет да. Анан ушинтип демек жеке театр ачып, башкаларды жумушка алса болот экен да, Ооба, чогуу баягы балдар менен чогулуп иш кылса болот. Түшүнүктүү. Азыркы учурдагы ушул шоу-бизнес, эстрада сиздин оюңузча кандай өнүгүүдө деп ойлойсуз? Шоу-бизнестеби? Шоу-бизнес жок аз бизде. Жок. Жөн эле айтылып аткан сөз бул, Бизнес-шоу бар бизде. Шоу-бизнес жок. Ким кылып атат шоу, мисалы үчүн? Ким айта алат? Кандай болуш керек шоу-бизнес деген? Өзү эле айтып атпайбы, шоу эл таңга ой блин деш керек да. Карачы деп шоу деген ошо да. Шоу это шоковый, адамды шоковый. Бизде андай жок болуп атпайбы? Туурабы? Эмне кылып шоу жасап атат? Өзүңүз айтсаңыз. Шоу жок да. Бизде бизнес болуп кетти да. Бизнес-шоу, Бизнес. Биринчи шоу болуш керек. Шоудан кийин анан бизнес болуш керек. Биздики биринчи бизнес, акча, андан кийин шоу. Шоу жок бизде азыр. Аты бар, заты жок да. Сиздин концертте кандай болот? Аны силер баамдайсыңар да, мен айта албайм да, өзүм. Бизнес-шоу болду же шоу-бизнес болду, Театралдаштырылган болду. Жакшы. Бака сизден сурагым келип атат. Ошол эле социалдык тармактарда көрүп жүргөнүбүздү, чыгармачылыкта инсандар менен көп жүрөсүз, достор деп. Дос деп сиз үчүн кимди айтат элеңиз? Анан дос деген өзү ким, орду кандай сиз үчүн? Дос деген бул өтө чоң нерсе да. Дос деген үч эле тамга болгону менен бирок аябай чоң маанини берет. Дос жеңилди жерден алган, ооруңду колдон алган, тар жолго кабылып калсаң эр токум сурабаган, ушундай адам да. Дос деген бул достун түрү болот да. Классташ дос болот, группалаш дос болот, бир жолу таанышып калган досуң болот, бөтөлкөлөш дос болот, ар кандай достор бар да. Анан эң жакшы дос бул сени жакшылыкка чакырып, жаманчылыктан кайтарып турган сенин эң мыкты досуң да. Ошондой досторуңуз барбы? Ооба, ага досторум бар да. Көбүнчө ага досторум бар, классташтарым бар. Достордун эң жакыны бул классташтар. Ошо. Бирок өнөр жолунда досторум жок да. Жокпу өнөр жолунда, Ооба. Өнөр жолунда баягы, бул эми баягы айтылышы мүмкүн, бирок кесиптештер да. Кандай болгон күндө дагычы кесиптештер. Баягы такыр башкача болот да. Өнөр жолунда досторчу. Өнөр жолунда кандай ойлойсуз? Мындай атаандаштык. Атаандаштык болот да, албетте атаандаштык болот. Белый зависть деген бар, черный зависть деген бар. Ошо, бирок жеке жашоодогу досторум жакшылыкка чакырып, жаманчылыктан кайтарып тургандар да. Өнөр жолунда досум деп эч кимди айта албайт экенсиз да демек. Санаалаш замандаш деп эле айта алам да. Болду.
ушуга чейин байкадыңыз беле? Досум деп бирок мындай атаандаштыкты байкап калган. Жок, бирок баары бир болот да. Бирок айтпайм да, мындай нерселер айтылбайт. Сиз мени акырын алдап сурап жатасыз, айтпайм мен. Айтпайсыз бе? Түшүндүк, бирок негизги нерсесин өнөр жолунда кесиптеш, саналар замандаштар болот экен. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Бакас менен маек куруудабыз, концерт туурасында сөз кылып жатабыз, жеке жашоосу, дос дегиле бардык теманы болушунча айтып бергенге аракет кылып жатабыз. Анан бул жол, бул тармак, чыгармачылык, өнөр жол сизге жактыбы? Жакпаса концерт бербейт элем да. Бала кезден бери кыялым. Сахнада да жүрүү, эл менен жүрүү, кыял болчу да. Сонунда. Өнөр жолу өтө сонун. Мен кааласам бай болом, кааласам кедей болом, бир күнү хан болом, бир күнү бий болом мен бул жолдо. Бир күнү кул болуп калам. Бул кесип өтө сонун кесип да, актерлук кесип. Бул менин мындай айтканда экинчи үй бүлөм да. Ошол. Бул жол менен үй бүлөнү бакса болот, Баягы багуу максаты жараткандын буйруганында негизи эле өнөр жол башка жол менен деле багылып атат да, Кудайга шүгүр. Анан бул жолдо жүргөндө көп нерсени талап кылат да. Маданият деп тааныйт да. Маданиятты биринчи элге таркатыш үчүн сен өзүң маданияттуу болушуң керек. Ал биринчи талап. Эл менен эл болушуң керек. Ар ким мактайт, жакшы айтат, жаман айтат. Элдин жүгүн көтөрүп жүрөт дейт го. Элдин жүгүн көтөрүп мен ушундай түшүнөм, баягы жакшы сөз болот, жаман сөз болот. Ошонун баардыгын бирөө катуу айтат, бирөө акырын айтат, бирөө мактап айтат, бирөө жактап айтат. Бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат. Ошонун баарын көтөрүп түшүң керек. Биякта өзүң өнөр адамынын баягы жан дүйнөсү бай болуп, руху, духу күчтүү болуш керек да. Анан бул жерде эптеп эле бирдеке кылып койбош керек. Кылымдан кылымга кара тургандай нерселерди жаратып кетиш керек да. Айтматовду дагы эле чыгармалары окуп алат. Дүйнө жүзү турабы? Кандай керемет инсан. Элге жакын болгон, жөнөкөй адам болгон, мисалы үчүн. Ошол эле Рыспай Абдыкадыров керемет оңондорду чыгарган, ырлары дагы эле ырдалып келатат. Өзү жок, бирок ырлары жашап атат да. Ошол өнөр жолунда өтө мындай ырдап эле койсом болду, мынтип эле койсом болду деген жеңил желпи жол эмес да бул. Демек, бул жолдо, өнөр жолдо сиз көп нерсени пландаптырсыз, көп убакытка чейин сакталам деп ойлойт экенсиз да. Эми баардыгы бир Кудайдын буйругу. Мен качан токтойм, бир гана жараткан Кудайым чечим чыгарганда токтойм да. Бирок ошого токтоп калбашка өзүң себепчисиң да. Сен изденбесең, сен жаратпасаң, сен калбайсың анда. Өзүң эле сүлүп чыгып кетесиң. Өнөр жолунан эч ким сени кеттебейт, эч ким неме кылбайт, сен өзүңдөн, баардык нерсе өзүңдөн да. Дүйнөнүн олимпиаданын чемпиону болом деп көксөп жүрө бербейт да, ошого мээнет кылат. Канча убакыт мээнет кылат, анан жыйынтыгын күтөт да. Бул жолдо ошондой, сен жаратсаң, жакшы чыгарма жазсаң, кээ бир чыгармаларыңа ушундай кымбат акча кетет, чыкпай калат, көрүнбөй калат, элге кирбей калат, эл кабыл албай коет. Кабыл албайт, кабыл албай коет. Ошондо дагы болду экен деп кетип калып, жаңы нерселерди кайра ушинтип баягы тегирмен айланат го. Ошондой болуп айланып туруш керек. Кайра. Өзүңүз чыгармалар жазасызбы? Мен өзүм чыгарган чыгармаларды мындай кээде биринекин огондордон неме кылып коем, бирок өзүмдүн чыгармаларымды жараткандан корком да. Чыгарганда, мисалы үчүн сөз жазгандан, огон чыгаргандан мындай кой депчи. Азыр эмес деп келет, мен бирок ичимде жүрөт да, мынтип кайнап келатат да. Убакыт сааты келгенде чыгат, эми актер эмне кылат? Актер аткарат. Мисалы үчүн бирөөнү жазып берет, бирөө сөз жазып берет. Мен ошолордун баарын анализ кылып, кандай кылып жеткирсем деп элге чыгарам. Өзүмдөн эмне чыгат? Образ чыгат, ырдын характери чыгат. Ар бир нерсени ушул элге жеткизгенге майын чыгарып жеткиргенге аракет жасайм да.
олуттуу ырларды деле бир образ жаратып, элге жеткиликтүү кылып, жеңил жеткирип бергенге дагы образ аркылуу жеткирсе болот да, Мисалы, ошол эле Ибрагим Жунусовдун ырларын аткарып жүрөсүз, Ибрагим Жунусов десе биз аябай мындай олуттуу ырларды элестетебиз го. Ал кишинин өзүн да элестетип алып, анын чыгармаларын аткарып жүрөсүз, Ооба. Мен көбөлө мына Асылбек Өзбеков, драматический артист. Ырлары аябай оор ал кишинин. Сыймык Бешекеев, ал кишинин да ырларын аткарып жүрөм, мисалы үчүнчү. Ал кишилер дагы аябай ырлары аябай мындай оорду чоң салмактуу ырлар да. Ибрагим Жунусов ошондой эле сиз айтып кеткен. А бирок ошол ырларды алам дагы мен өзүмдүн бакастын характерине жараша ырдайм да. Ошентип изденип туруп, мен Сыймык Бейшекеев боло албайм да мен. Мен өзүм жараткан ар жактагы жараткандан берилген өнөр талантым бар. Ошол чыгарманы алам да, мону мындай ырдап көрөйүнчү деп анан ырдап бүткөндөн кийин анан авторга жиберем, мына мен ушундай кылып чыгардым мону. Мындай изюминкаларды коштум, мындай образ бердим, мындай стиль менен ырдадым деп анан ошентип өзүмдүн дагы образыңызды чыгат, образыңызды ачканга аракет кылам да. Түшүнүктүү. Бакас аябай сонун маек бердиңиз. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз. Концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз. Эл толо келип, ошол сиздин чыгармачылыгыңызды сүйгөн, баалаган элдер келет деген ойдобуз. Биз дагы сиздин чыгармачылыгыңызды баалап келебиз. Өзгөчө артисттердин бирисиз. Чындыгында ийгилик каалайбыз. Жана бул биздин программанын атынан белек болсун. Үйгө барып чай ичип койгуңуз келебиз. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бакас болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.